Honda Step Wagon 3. Aa, 2005 объему 2, bası 370 ming so'm. Telefon nomerleri андай лето дистерде екен, 4 баллон тең зимнийда, липучкада. Toyota Estima. Жылы 2000, объему 2.4. Договорной или обменге да жол барбы? Кандай нелерге? Кандай машиналарга? Honda Fit'ке, а? Бирле Fit'ке элеби? Же да башкаларга дабы? Mercer да боло берет экен. Баасы $5000 бы? $5000. Honda Odyssey 1. Жылы кайсы жерде көрүнүп турат экен? 94 экен, жылы. 1994, объему 2.2, расход 8-9 литр, электропакет, мотор, масло не жрет и не дымит деп жазып коюптур. Телефон номерлери жакындатып көрсөтүп коеюн. Пробег канча болуп калды? 190 миң километр. Баасы 150 миң сом деп атат. Honda Legend, bunday машиналар өтө сейрек кездешет. Кездешсе эле. 2014 жылы келген экен, келгенден бери эле турган машина Кыргызстанда жүрбөптүр, без пробега по Кыргызстану деп атат. Эси сыртынан аябай жакшынакай эле көрүнөт. Бир айландырып тартып берейин. Honda Legend шундай машина болот экен да. Эми ички салонуна азыр көңүл буралы. Люк бар экен. Так, память сидений эки режимде, 4 стеклоподъемниктер. Онда смарт блокировка окшойт бардык замоктордо. FS off деген не деген кнопкалар, могуларда комментарийде жазып коюңуздар. Билгендер VSA бул противобуксовочный. GMC off деген дагы уну билбейт экен. CMS деген, шуну комментарийге жазып коюңуздар. Ички салонунда аябай мындай бизнес класстай, мульти-руль, круиз контролдор менен. Мына штатный монитор. Подогрев сидений эки режимде. Мындай подлокотниги менен ортоңку аркаңкы сиденияның ортоңку пассажиры болот ушундай. Могу жагында да подлокотник аябай широкий, кожаный обивка менен. Жакшы. Баасын канча дедиңер, да бир кайталап коелу. 8000? 8000 суроо атабыз деп атат. Дагы кичине түшүп беришет. Пробеги канча болуп калды өзү? 154? 154 миң экен. Кыргызстанда жүргөн эмес. Турган машина экен 2014төн бери. Honda Fit. Жылы 2003, объему 1.5, баасы 330 миң сом. Телефон номерлери эсин. Пробеги 271 миң километр. Mercedes-Benz S-класс
600 600 да деп койчу элек илгери. Жылы 1998 рестайлинг коробка новый дейби. Объему 6 из Япония деп жазылып турат кагазында. Басы $5,500 срочно деп жазып коюптур. Люк бар экен. Арканкы жагы. Парктрониктер бар экен, датчиктери. Мен эми Nexia жана Lanos катарына келдим. Көп бул автоунаалар кызыл Nexia 2-ге кайрылсак, мындай титановый DT100 экен баллондору, летний родная краска дейт. 2008, объему 1.5, телефон номерлери эсин. Пробеги канча билбедиңизби? Пробеги. Баасы 160 миң сом деп атат, айтылыш баасы. Chevrolet Aveo. Şu Nexia катарына турат экен. Эс суранды эле тартып коеюн. 2010, объему 1.2, телефон номерлери. Россиядан келген екен. $200 канча да? 250 миң сом деп атат. Алдыңкылы айнектери электростеклоподъемник. Мындай кожаный чехолдо экен. Күрөң. Так, пробеги канча болуп калды экен? Пробеги. Точно билбейт экен эси. 200 канча дедиңер бос? 230 миң сом. Chevrolet Aveo. Nexia 1. Андай күмүш түстө. 145'te satılıktır biliyorsun da ya. 2005, объему 1.5, телефон номерлери. Ички салонуна көңүл бурсак, 4 айнеге тең электростеклоподъемникте. Мындай. Так. Баасы 150 миң сом деп атат. Эси. Ушул эле жанда дагы бир көк, ачык көк түстө. Nexia 1. Бунун баасы да 1 эле, ушу бир адамга караштуу экен, 150 миң. 150 миң. 2006 жылы. Объему 1.5. Ички салону. Бунуку кичине просойра экен, өзүңүздөр байкаганыңыздардай, самодельный стеклоподъемник водитель жагында. Калгандары жөнөкөй эле көтөргүч механизми. Айнектин. Nexia 2 2010, объему 1.5, телефон номерлери. Пробеги 160 миң километр. Баасы 180 миң сом, айтылыш баасы. Мо ак Lanos. $1999, коробка автомат, телефон номерлери эсин. Баасы 130 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. Ички салон бир көрүп коелу. Бул ички салону. Пробеги 266.839 километр. Nexia 2. 2008, объему 1.6, баасы да жазылып турат, 170 миң сом деп.
Nexia 2. Nakadılev bardығы? Проблема жоқ bu? Kuzuyla kosmetika aldım. O, kuzufunda hem ондайлар чирген жерлері бар екен кішкене. Айнегінде де мұндай жарақасы бар. 2010 басы бақаңызда 120 000 сом деп жазып қойып тұр. Россиядан қандай келсе ошондой эле алып калды экен. Краска эч нерсе берилбеди дейт. Bir içki salonu tартып коюн. Пробеги дагы 138 334 километр. Kaldı. Gazda жүрбөйбү? Gazı yok. Gazı жок.